КМШ аймагында ыңкылап ишке ашкан 3 өлкө Грузия, Украина, Кыргызстанда коомдук өзгөрүүлөргө жаштар салмактуу салым кошкондугу айтылып келет. Айрым серепчилер КМАРА, ПАРА, кел уюмдардын окшоштуктарын белгилеп, сырттан күчтөр жаштарды саясий технологиялардын жардамы менен курал катары колдону деп келишет. Кыргызстанда жаштардын кел уюму ыңкылап алдында 2005-жылы 10-январда жигердүү 5 жаштын демилгеси менен түзүлгөн. Уюмду түптөгөндөрдүн бири жаш активист Маматказы Капаров келке саясий технологдордун эч бир тиешеси болбогонун айтат. Бизди деген сырттан ошол революцияга чейин 24-мартка чейин эч кандай бизге колдоо болгон эмес. Андай мындай талаш тартыштар көп болуп келет азыркыга чейин деле. Сырттан келип, же Америка колдогон, же саясий күчтөрдүн алдында иштеген жаштар депчи. Мисалы биз кандай өнөктүк өткөзсөк да өзүбүздүн жаныбыздан акча чыгарат элек болушунча. Анан өзүбүздө бардык эсеп кысап жүргөн финанс системабыз бар эле, өзүбүз шайлаганча. Акырында отчет бердик. Жалпы 24-мартка чейин эгер эсептеп келсек, жалпы өзүбүздүн жаныбыздан чыгарып, кээ бир жергиликтүү ишкерлер да колдогон кээ бир жерлерде. Ошоларды баарын эсептесек, жалпысы $3000 бардык ишмердүүлүгүбүздүн финансы жактан $3000 болуп тур да. Март окуяларынан кийин жаштардын ыңкылап койгон салымын эске алып, бийлик өкүлдөрү аларды конституциялык реформа боюнча иш-чараларга активдүү катыштырганы менен кийинчерээк жаштар унутта калган. Ушул себептенби Айтор 2005-жылы 14-декабрда бир нече жаштар уюмдары биргеликте Кыргыз элине президентке бийлик жаштарга аттуу кайрылуусун жолдоп, жаштарды саясатка активдүү тартуу боюнча өз сунуштарын айтышкан. Бул үчүн жогорку кеңешке талапкерлерди каттоодо жаш курак чегин 22 жашка түшүрүү сунуштарын киргизишкен. Кайрылуудан эч майнап чыкпаганын Бирге жаштар кыймылынын ошол кездеги активдүү мүчөсү Нурила Батаралиева деп түшүндүрөт. Бул сунушта эске алынган жок, себеби бир гана нерсе деп ойлойм. Бул бийлик реформа жасаганга өзгөчө көңүл бургусу деле келген эмес экен көрсө. Ошондуктан мындай сунуштарды жаштардын оюн ишке ашырбады. Ыңкылап алдында жаштар уюмдарынын активдешин саясаттагы мыйзам ченемдүү көрүнүш катары балап, жаш серепчи Шайыр Жураев Жуагазынын ыңкылабына жаштардын салымын ашыкча белгилөөнүн кажети жок дейт. Бир жагынан караганда чындыгында жаштар өтө активдүү роль ойногон. Кел бирге деген уюмдар бүт баары негизинен студенттерден турган. Бирок ошол эле учурда биз артты карап ошол март окуяларын анализ кылганда жаштардын ролун өтө эле кооздоп көрсөтүүнөн качышыбыз керек. Себеби чын-чынына келгенде активдүү ролуна карабастан ошол 24-мартта болгон окуялардын натыйжасына ким көбүрөөк салым кошту дегенде бул менимче бишкектен сырттан келген элдер. Жашы да бар, карысы да бар, эркектери, аялдар да бар. Жана бул жерде жаштар уюмун өзүнчө бир бөлүп, алардын ролу башкача болгон деп көрсөтүү менимче туура эмес болот. Шайыр Жураевдин белгилешинче 2005-жылы жазда коомчулукта карама-каршылык, саясий күрөштөр күчөгөн жана жаштар бул жараяндарга кошулуп калган. Серепчинин пикиринде бүгүнкү күнү саясий технологиялардын ролу күчөп, жаштардын саясий технологдордун куралы болуп калыш коркунучу бар. Албетте коркунуч бар. Жаштарды башка бир максаттарда колдонуу эмеси дайыма бар. Жана бул бийлик тарапка да, оппозицияга да тиешеси бар. 2005-жылы март окуяларынын алдында Кыргызстанда активдүү иш алып барган кел бирге уюмдардын бирөө да азыр толук кандуу иш алып барбайт. Азыркы кырдаал 2005-жылдагы окуяларды эске салып, ыңкылапка активдүү көмөк көрсөткөн жаштар уюмдары кайра ал таянтына чыкпайбы деген суроо туулат. Кел уюмунун мүчөсү Маматказы Капаров мындай мүмкүнчүлүктү четке кагат. Азыр мен кел активдешет деп айта албайм. Бул өзүнүн учурунда өзүнүн ишин аткарды. Азыр башка бизде ошол мүчөлөрүбүз көптөгөн. Ар бири өз жолдорун таап кетишти деп ойлойм. Анан азыр кайра чогулушу бул кыйыныраак болсо керек деп ойлойм.